Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бүгүн мына ушул мөрөк суусунун адамдар ичкен тууралуу суроолор көп болуп атат элибизде. Ошол боюнча сөз кылайын дедим эле. Могу ак крышкалар биринчи суулар болот да. Өзүңүздөр билесиздер, эми элибизде көп кишилерибиз ичип калды. Жакшы результат алып атышат, кандарын тазалап атышат. Элим өзүңөр даарыгер кылып атасыңар, мындайча айтканда мени даарыгер кылып атасыңар. Анан ошо боюнча түшүндүрмө берейин дегенбиз. Азыр өзүңөр билесиңер, могу биринчи суу бул өзүбүздө өскөн алма абактын чырпыктарынан жасалган суулар. Бул экинчи суу могу көмүрдүкүнөн чыгат. Составында органический минералдар бар. Калий, кальций, фосфор, магний, кремний деген жана башка организмге керектүү баягы суюк темирлер бар да, мындайча айткандачы, ушул суунун составында. Бул сууну ичкенде 50 граммдан башташ керек да. Негизи ичиле турган дозасы бул нормальный адамдар деген 500 граммды 3-кө 4-кө бөлүп ичкенде, ошондо организмге жетиштүү жана 40 калий, кальций дегендер ошол 40 грамм, 60 грамм ошондой болуп кириш керек. Негизи 500 граммда ошол адамга жетиштүү элементтин баары толук болот да, ошондо кан толук тазалана баштайт. Бирок азыр адамдарыбызда аз болуп атат. Анткени булар деген ошол биз ичип жеп аткан өсүмдүктөрдөн, ошо суубуздан, картошкадан, малдын этинен ошонун баарынан организмге өтчү элементтер да бул. Мен эми аны сиздерге айтып берген, мен өзүм врач эмесмин, же дарыгер эмесмин, бирок мунун составынын баарын тең 6 жылдан бери изилдеп келатам. Бул боюнча изилдөөлөр дагы эле жүрүп атат. Ошол кальций, калий деген элементтер, өсүмдүктөн өтчү элементтер организмге, адамга жетпей атат да. Ошону ушул суулар аркылуу дополнительно толтуруп организм толукталып атат. Анан ошо 50 граммдан комнатный температурада жылуу ичесиздер. Көзгө тамызса болот, муну бетке шыбаса болот, денеге шыбаса болот. Жана ооруган жерлерге мына айтып атышат, ошол сөөк, муун ооруганда ушуларды могу экинчи сууну компресс кылса аябай жакшы экен деп атышат. Мына апалар ичип атат. Бул суулар элибизге жагып атат. Эми буларды азыр мына крышкаларынын баарын жаңырттык мындай. Эч ким жасабагандай, анткени биз өзүбүздүн чыгарган продукцияны эч ким жасаганга мүмкүнчүлүк болбошу керек да. Бул эми табигаттан чыккан суу. Буяка этикеткаларын чаптабадык. Мындан ары эми ушундай чыгат да. Буягында печаты бар. Мына жазылган буяктарда. Эгер ушул сууларга тамыр кошкон болсок, тамыр ошол дары чөптөрдөн кошкон болсок, ушул жерге түшүндүрүп жазып коебуз. Кан тазалаганга, ушу иммунитетти көтөргөнгө жакшы жардам берүүчү чөп чардан да кошуп атабыз. Анткени биздин регион чөп чарыбыздын баары, ар бири баскан чөбүбүздүн баары дары, өзүңүздөр билесиздер. Анан бул огневка, жана огневка деген бал челектин ичинен жасалат. Бул кашыкта ичилет. Ушул да биздин сууга кошулуп жасалат. Муну өпкөсү ооруган туберкулездор, башында опухолу барлар, анан сахар, давлениялар ушундан башташ керек да. Кашыкта ичип башташ керек. 3 маал аш карын кашык менен ичилет бул огневка. Эгер организм муну көтөрө алса, бул биринчи суу менен кошуп ичсе да болот. Мындан мисалы 100 грамм ичип аткан болсо, 100 граммга мындан бир кашык кошуп ичип турса болот. Бир эле моментте. Бул огневка жалаң аш карын ичилет. Бул сууга кошуп ичсе деле ошондо аш карын ичсе болот. Бир маалкысын аш карын, калган тамактан кийин кошуп ичсе болот. Огневка деп интернетке кирсеңиздер, мага караганда көбүрөөк дагы керектүү нерселерди таап аласыздар да. Эжелер дагы сурап атышат, ошол мына ар кандай бизде өстүргөн өзүбүздүн чөптөрдү кошуп беребиз. Календула деген бар, бул жерде золотой корень, пижма деген бар. Бул да дары чөп, биздин тоолордо өсөт. Ошолордон кошуп атабыз. Бул көк сууну өзүңүздөр билесиздер. Бул тери ооруларына колдонот. Кулактын жана ириңдеп атканда тамчылатылат. Тери ооруларына колоңсоо, шыбоо, грибок, экзема, псориаз дегендерге шыбаса байыктырат. Бирок канда болуп атат. Кандагыны бул суулар менен тазалайбыз. Анан ушундай малдын майы менен самындарды чыгарабыз, эчкинин майы менен. Буга да ошол дары чөптөр кошулат. Муну жара болгон жерлерге шыбап койсоңор болот. Мунун зыяны жок. Малдын майы болгондон кийин муну шыбанып туруп жуунбай деле коюп атышат. Бирок көбүртүп шыбанып тургандан 5 мүнөттөн кийин бүт
организмди атыштырып, бир сыйра микробду өлтүрөт, андан кийин жуум салсаңар болот. Муну марльга уруп алып жуунушуңар керек да, бирок. Менин билишимче ушу элибизге жакшы жардам берип атат сууларыбыз. Ошондой эле бак-тарагыбызга, малыбызга дагы чыккан суулар бар. Биз муну менен биз химияны токтотолук. Жерибизди, топурагыбыздан баштап тазалайлык деген эле сөздөр болуп атат да. Ошол биз эми бул суулар менен тазалансак деле кайра эле ошо топурактан химияны чачып коюп өзүбүз жеп атабыз. Ошол балдарыбызды, неберелерибизге чейин берип атабыз ошолорду. Бактарабыз мына эмне деген ооруп атат, өзүңөр көрүп атасыңар. Химияны, антибиотикти азыр деген өсүмдүктөр топурак көтөрө албай калды. Мына элибизде ооруп атат. Ошон үчүн ушул топурактан баштап тазаланышыбыз керек. Кыргыз элим жалбыракты өрттөбөйлүк, ушундай органикага өтөлүк. Эми ушинтип YouTube каналына чыгып, колуман келишинче дагы суроолоруңарга жооп беренге аракет кылам. Дагы эле бул ишибиздин башталышы. Мен баарыңарга ден соолук каалайм. Суроолоруңар болсо ушул YouTube'га жазып тургула, менин номурума жазып тургула, WhatsApp'ыма түшүнбөгөн жерлериңер болсо айтып тургула. Баарыңарга Аллахым шыпаасын берсин, ден соолугуңар болсун, кыргыз элим.